Ассаламу алейкум, машина кез каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапалак унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Бүгүн жалпыбыздарга ilk күндөрдөн бири орозо айт. Рамазан айындагы биздин ушул кармап аткан орозолорубузду Алла таалам кабыл кылсын демекчибиз. Мындай жакшы каалоо тилек менен ушундай биз видеону баштоодобуз. 30 март 2025 жыл. Бул видеодо ушундай портер унааларын көрсөтөм, бирок көрүп атасыздар, адамдар дээрлик аз, жок эле эседелсек болот. Унаалар деле аз. Мындай мүмкүн болушунча баасы такталган унааларды маалымат берип көрсөткөнгө аракет жасайм. Канча деп атасыңар? 650 миңби? 650 миң. Ушул портерди бирден баштадык. Нарашка бар, спальный бар. 2001. Дөңгөлөктөр да жакшы эле абалда экен. Көпчүлүгүнүн баасы жазылган эмес, ээлери өздөрү дагы жок. Майрамга байланыштуу келгенде эле жок болсо керек базарда. Жигиттерин көрсөтүп коеюн. 2007 ушундай будка трансформер экен. Портер 1 Россиядан алып келинген, кош дөңгөлөктө эмес. Так, баасы 500 миң сом. Астында жашыл жазылып турган турабы номер? Лаки жашыл жазылып турган. Паузага басып шашылбай терип алсаңыздар болот. Кызыккандарга. СС, ПТСР барбы, документтер тагы? Жакшы. Ушунун жанында да бир портер 1, спальный, нарашка, багажник бар. 2003 900 миң сомбу, тоголок эле? 900 миң сом. Мына ишке даяр абалда. Ушул портер 1. Портер 2 будка муздаткычы менен 2017 болуп калат. Бул ошондо 133 CRDI. Коробка автомат 980 миң сом. Ушундай портер 2. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 450. 450 миң. Кыргызстан номеринде. Портер 1 кош дөңгөлөктө эмес, будка. Көрүнүштө. Силер канча деп атасыңар? 650 миң сом. 2002. Портер 1. Портер 2. Бул да 133 CRDI. Нарашка өзү коюлган эмес экен. Үнөн тешиктери жок бортунда. 2016 коробка механика 875 миң сом. Шу баасын жазып койгон сатуучуларга биздин каналыбыздан, көрүүчүлөрүбүздөн лайк басып коюңуздар. Номерден жазып. Бул жакта портер 2, бул ошондо интеркулер эмеспи? Интеркулер экен, 750 миң сом. Коробка механика, интеркулер. Бул дагы өзү негизи нарашка коюлган эмес экен, Жок, заводской. Заводской. Нарашкасы жок. Салону. Басыреле. Так, бул жерде Kia Bongo 3 баасы жазылып турат маалымат кагазында. 2019 Kia'нын жаңы эмблемасы. 930 миң сом. Шунун жанында портер 1. Бул жакта ошол нарашка, каркасный тенти менен жакшы, көрүнүшү да
туп-тунук болуп турат. Мындай полировканы жакшы берилген экен. Краскасы деле жакшы көрүнөт. 1999 700 миң сом. Жакшы эле абалда экен. Кайсыл болот? Бул жакпы? Канча деп атасыңар? Бас 660 миң, ушул Porter 1. Нарашка багажник бар. 2000 жылы чыгарылган. Ачык эле. Жасап турган жерлери жок дейт. Борттун ишин көрсөтүп коелу. Салону. Чехол да бул, чехолго да болгон экен. Жакшы. Тез арада сатылат дейт. Мына номерин да жакшыраак айтып көрсөтүп коеюн. Түшүп берет. Тоготор жерин айтып коелу, канча деп коелу. 20га берем. 620 миң, бир гана айдаш керек, Жакшы. Жакшы эле абалда дейт. Так. Урматтуу Машина Кейж каналынын көрүүчүлөрү, мен дагы деле улантуудамын. Баягы акциябызды Ош шаарында биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан ушул сатууга койгон көп кабаттуу үйлөрдөн батирлери бар болсо, же жер үйлөрү, же жер тилкелери бар болсо, акысыз жарыялап берүүдөбүз. Бир гана Ош шаарында жана бир гана өзүм барып жандуу кылып тартып бергеним акысыз болот. Өзүм жеке номеримди айта кетейин. Байланыш жана WhatsApp номерим 788 98 06. Бул жакта Porter 1 2004. Бул да ишке даяр абалда, спальный бар. 830 миң сом экен. Бир болду, көрсөтүп коелу да. Бул жакта мындай таксыр. Дөңгөлөктөрү да бардыгы алтоо тең, жакшы абалда протекторлору. Бул Porter'ды сурайлы. Porter канча болуп атат? Басы 590 миң, 590 миң сом. Бул жерде да бир Porter 1 2003 780 миң сом. Так, эми аралап кете берели. Жакта көрсөк. Porter сатылып элекпи? Канча деп атасыңар? Же жазылып турат экен, Так, 2020. Жаңы алып келинген. 14.500 доллар. Заводской стоячий монитору бар. Жол чейин ичинде жүрүү радары. Күзгүлөрүндө повторитель поворота. Так, комплектация жакшы. Айдоочунун отурушунда жылытуудан сырткары бир позицияда желдетүү дагы бар. Ушундай көрүнүштө Porter 2. Бул жакта ээси отурат экен, Жесилерден алейкум ассалам, кандайсыңар? Так, бул Porter канча болуп атат экен? 1 миллион 1 80 миллион 87 80 диапс. 1 миллион 80 миң сом, Бул да силердики? Бар. Бул жакта канча деп атасыңар таксыр? Басы. Билбейсиңер басын. Мели маалымат кылып көрсөтүп койду. Комплектация жакшы. Geobin Motors алдындагы бамперинде коргоочу дуга бар. Комплектация булда дагы жакшы. Баскычтар көрүңүздөр, жылытуу дагы бар, мындай стоячий монитору, мультируль, антизанос дегендей бар. Так, баасын жазып койгондо аябай жакшы болуп эле да. Баасын жазган үйрөнөлү.
сатуучулар өтө эле жакшы эле көрүнүш. Мына адамдар келип карап туруп эле баасын көрөт дагы. Анан кийин ошо капчыгына ылайык болсо сүйлөшүп анан алганга да аракет жасайт. Бардыгы тең. Баасы жазылган эмес экен. Портерлер көп. Борбордук Азияда эң көп, эң чоң портерлер сатылган катар базар десем дагы адашпаймын Ош шаарында. Бул жакты сурап көрөлүчү, мына ичинде отурушат. Портер 2 хромдорду караңыздар. Хромдорду. Жанда дворниктерде да хром бар экен. 2021. Канчада отасыздар буну? Таксы. 1 миллион 300 миң сом. Ушундай. О, машина кейджи. Бул жакта дагы бир жигит отурат. Баасын канчада отасыңар? 1 миллион 200 миң сом. 2019. Полный родной краска. Бардыгы родная краска дейт. Монда жакшы анда. 110 миң пробег. 110 миң километр чуркаган. Көрүнүшү жакшы. Анан кандай да билесиз, абалынын жакшылыгын. Мынакей айдоочунун отургучунда заводской тигилген жиптеринде жыртык жарака жерлери жок. Могул капталдарда ушулар көбүнчө жабыркайт. Анан рулю деле текстуралары жакшы. Эми гана бул жактан өчүп баштаган экен бул түсү. Бул эми анчалык деле эмес. Жакшы эксплуатацияланган экен уна. Коробка механика, мындай стоячий монитору бар. Жок, көп деле болду. Жок, көрсөтүп койдук. Көрүнүшү жакшы эле экен. Канчада отасыңар? 1 миллион 300 миң сом. Портер 2 133 CRDI 2022. Жол чыйын ичинде жүрүү радары бар. Күзгүлөрүндө повторитель поворота. 2022 март экен. Ошондо 3 жылдык уна экен да. Заводдон чыккандан кийин. Айдоочунун отуручунда бунда дагы желдетүү дагы бар, жылытуудан сырткары. Евро 6 DEF бачогу. Ушундай. Дубль кабинаны да көрсөтүп коелу. Калып өтүп кеттиңиз да ушул дубль кабиналардагы керек эле деген көрүүчүлөрүбүз көп. Ушундай Портер 2 баасын биле албайм. Кызык болсо өзүңүздөр телефон чалып сурап аласыздар деп ойлойм. Так, бул жерде Kia Bongo 3 газ, заводской газда жүрөт. 2019. Газына баллону аябай чоң экен. Бул канча литрге болуп калат экен? Канча литр? 83 дейби? Ол жакта 83 турат. Арка тарабынан көрүнүшү. Баасы канча болуп атат? Акчасы дейм. Канча? 1 миллион 200 миң. Аркы жакта эси көрүп калыптыр. Ушу газды көрсөтүп койдук. 1 миллион 200 миң дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул да видеобузду жыйынтыктай беребиз. Самосвалды көрсөтүп коюн. Силерде эмеспи? Алейкум ассалам. 2019. Жол чыйын ичинде жүрүү радары бар. Мына самосвал.
турат. Нарашкалары дагы бар, мындай сандыкчасы менен. Мультируль, желдетүү жана жылытуулар бар баскычтары. Рулунда, ушул отуруштарында жана күзгүлөрүндө болот. Жылытуу ушундай көрүнүштө. Ушуну менен биз да видеобузду жыйынтыктай беребиз. Кийинки видеолорубуздагы башынан аягына чейин ушинтип маалымат алыңыздар ар бир видеобузду көрүп атканда. Анан сөзсүз түрдө лайк басып комментарий жазып коюуну да унутпаңыздар.